Benim atamdan okan boyunca men atamda da özüm bilem da atam hiç kaçan kılmışlı topторго тиешеси болгон эмес. Баңгизаттардын мыйзамсыз сактоо фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин Men баштан андай Камалса эле бардыгы бүттү, жеңилди деп ойлой берет, анкылместер жеңди депчи. Нифига бул башталышы билет. Знаки какие-то непонятные нам. Здесь, что-то. Маркером красным. Видите, нет? Да, вижу. В этом ряду 15 ящиков. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен буга чейин айттым эле. Бул Дед Хасан, Анкл Бенс, Нуркамал Набиев, Жумабаев Азамат Аскарович булардын мыйзамсыз аракеттеринин артынан өздөрүнүн ушундай чоң бир тобунун кызыкчылыктарынын артынан булардын колдору қан депчи. Ошого далил катары мен сиздерге мына видео материал жиберип атам. Бул видеону көрүңүздөр. Бул видеодо 2019-жылы августтун 2-синде мен жеке инициативам менен, жеке көп мээнетим менен ушулар кыршыбайт эткен, ушулар ар дайым курста болуп турган 44 килограмм героинди кармагам. Ушул 44 килограмм героинге ал жерде аябай көп болчу негизи. Ал жерде деген тонналап кармаса болот эле, бирок жалгыздык кылып, Кадамжай районунда гана иштеген кээ бир кызматкерлерге ишенип, ошолордун жардамы менен гана бул араң биз күчүбүз жеткен ушул болгон ошол убактачы. Бирок мен айтайын дегеним, менин жүрөгүмдү сыздаткан окуя ушул 44 килограмм болсо дагы 44 килограммга өзүнүн инициативасын көтөрүп, мен милицияга, кыргыз элине жардам берейин. Ушул канча деген тяжелый наркотиктердин артынан канча кишилер апалар тиги балдарын жоготуп, ыйлап, сыздап жүрөт. Европада болсо Европада, Россияда болсо Россияда, бирок алар да адамдар да. Канча балдар ушул наркотиктерди чегип, миллиондогон дозалар чыгат мынан. Ошон үчүн мен күрөшкөнгө жардам берейин деп ушул Рашид байкебиз өз салымын аябай кошкон болчу. Аябай жардам берген болчу. Ал жеке мага ишенген болчу аябай. Ушундай жакшы офицерлер бар экен, мен ушундай офицерлер мененге ишенем, мен доверять этем. Мага өмүрүмө коопсуздук бар, бирок мен ишенем деп. Ушул киши ушун толук маалыматты көп мээнет кылып ишке ашырганга түздөн түз салымын кошкон болчу. Бул иш-чара ишке ашып 44 килограмм кармалгандан кийин Жумабаев Азамат Аскарович, Нуркамал Набиевдин командасы менен кылмыш ишини Кадамжай тергесе болбойт, биз Кадамжайга ишенбейбиз деген таризде алып кетип калган өздөрүнө ГСУгачы. Анан ал жака алып барып, маалымат берген кишини булар алып барып камап салган. Камап салганда ал жерде мен чырылдап жүрүп, СИЗО 1-ге кирсе өлтүрүп коет деп, СИЗО 50-ка араң, СИЗО 50-ка өзүмдүн комбинацияларым менен СИЗО 50-ка өткөрдүрүп, аны СИЗО 1-ге киргизбей. СИЗО 50-ка киргенде бул кишинин ишенген, единственный бир мындай жакшы көргөн балам деп күтүп отурган кары апасы бар эле. Ал апасы ошондон кыйылат болуп, каза болуп калган ошондочу. Бул аябай жакыр семья болчу бул киши. Анан бул кишини СИЗОго тамак ашыны, сигаретини, эмнесинен кыйналса самыныны, жууна турганын, кийимини баарыны мен өзүм обеспечить этип, мен чуркап жүргөм. Assalomu alaykum, Abadbek, yaxshimisiz? Передача киргизганиңиз Rashid akaga aytdim. Rahmat sizga. Sizni xafa qilgan bo'lsak, kechirasiz bizni. Ушул кээ бир жарандар аркылуу
суранып, анан бул кыйналып кетсе дагы чыдады бул киши, аягына чейин чыдап, мен монтип кетерге мажбур болордун астында бул кишиге эмне условия коюп атат десем, жанагы реальный неменин наркотиктин хозяиндерин показания бергенин башка тартасың, мойнуга алган балага гана показания бересиң деп койбой атат дегенде, анда ошону булардын айтканын кылып чыгып кет үй камагына деп айткам. Анан бул үй камагына чыкканаларын айтканын кылыпчы. Анан мен кеткен болду, мен душам успокоенирак болду депчи. Мен кеткенден кийин булар ушул кишинин сотуна катышкан прокурор баары жүрөгүндө билишет. Нуркамал Набиев канчалык контролдоп туруп алган бул ишти. Бул кишини кайра камап, өзү маалымат берип, өзү ишке ашырган наркотик боюнча 10 жыл срок берген экен. Мен чыгып кеткенден кийин 10 жыл срок берсе, бул анан СИЗОго кирип, официалдуу версия боюнча өзүн өзү асып, өлтүрүп салып турганчы. Ошо уккандан кийин мен аябай жүрөгүм чыдаган жок мунун өлгөнүн үчүн. Мен жакында уктум бул кишинин өлгөнүн үчүн. Мен сиздерге мына кошумча кылып, ушул кишинин келинчеги менен Россияда жүрчү, ал келинчеги тамак аш кылам деп. Ошол келинчеги жазчы мага. Ошол келинчеги менен мен жазышкан перепискамды жүктөп атам. Assalomu alaykum, Avazbek, yaxshimisiz? Ishlayapsizmi? Hozir Rashtaka bilan suylashuvdim. Sviyaz bo'lib sud bo'lmadi deydi. Picha bir balo qilib iloji bormi, produktda kirgizishi deydi Avazbek. Qanchalik qiynalgan, qanchalik militsiya xizmatkeriне булар ишенгендиги жөнүндө далил. Бирок ушундай киши мына бүгүнкү күнү ошолордун мыйзамсыз аракеттеринен, өз капчыктарын ойлогондугунан, өздөрүнү кудай сезип кеткендигинин артынан өзүн өзү асып өлтүргөндөрдүн бири.